Мамлекеттин ичинде дагы бир мамлекет. Америкадагы шайлоо өзү бир аз театр. Силер Apple'дын акциясын сатып аласыңар. Бул инвестиция, өтө жакшы инвестиция. Силер канчалык көп акциясын алып койсоңор, кийин Apple чоңойгон сайын, байыган сайын, көбүрөөк акча тапкан сайын силердин акцияңардын дагы баасы көтөрүлөт. Эң чоң жана базарды ээлеп турган үчөөсү Vanguard, BlackRock жана дагы бир мына экраныңарга жазып чыгайын, ошол 3 компания экен. Алардын үчөөү тең еврейлердин компаниясы. Бүгүн мен карап көрдүм. Америкадагы ушундай күчтүү лобби болгон, эми Израилди билебиз. Бирок Израиль дагы кайсы мамлекеттер бар десем, экинчи орунда Сауд Арабия турат экен. Демократ келсе деле, республикалык келсе деле, өзү чынында көп нерсе өзгөрбөйт экен. Ассаламу алейкум достор. Америка жөнүндө, Трамп жөнүндө, Америкадагы еврейлердин лоббиси жөнүндө, Кытай, Индия, Россия, Европа, жалпы эле геосаясат жөнүндө сөз кылабыз. Америка жөнүндө көбүрөөк сүйлөшүшүбүз керек, Американы жакшыраак таанышыбыз керек. Дүйнөнүн супер күчү, азырынча өзүнүн баалуулуктарын, көз караштарын башка өлкөлөргө таңуулаган мамлекет. Азырынча деп атам, себеби Рей Далио деген кишинин сөзү боюнча Америка империясы көтөрүлүп, өзүнүн эң туу чокусуна чыгып, азыр эми ылдый карап түшүп кетип атат. Анын ордуна отурам деп көтөрүлүп келе жаткан жаңы империя, жаңы күч бул Кытай. Экөө мындай бул ылдый келе жаткан, бул көтөрүлүп кагылыша турган жерге жакындап калды. Рей Далионун айтышы боюнча буга чейин эч бир империя, жаңы келе жаткан империяга, көтөрүлүп келе жаткан күчкө кел деп мынтип өзү эле орунду бошотуп койгон эмес, согушсуз берип койгон эмес. Ушундай сөздү да айтып атат. Эми Америкада кандай абал, кандай азыр? Трамп өзүнүн экинчи мөөнөтүнө атат. Трамп азыр экинчи мөөнөтүндө мындай такшалып бара жаткан бир саясатчы болуп атат. Саясатчыдай болуп, күн өткөн сайын өзүнүн аброюн көтөрүп, Америкада жана Европа мамлекеттеринин арасында, батыш мамлекеттеринин арасында бир королго айланып бара жатат. Биринчи мөөнөтүндө бул киши саясатта жүргөн киши эмес эле. Ал биринчи мөөнөткө келерден мурда бул киши бизнесте жүргөн. Бизнестен эми жөндөмү бар экен, саясатка секирди дагы. Башка саясатчылардын баарын дебаттарда жеңип келип шайланып калды. Жакшы эле иштеген экен, экономиканы жакшы эле жылдырып койгон экен, бирок ал кишини биринчи мөөнөтүндө көп иштете коюшкан эмес. Журналисттер, демократтар күн сайын муну жамандап атып, мунун жаман жактарын айтып атып, бир мөөнөттөн кийин ковид дагы ошого туш келип калды. Анын дагы күнөөсүн мунун мойнуга илишти дагы. Кийинки шайлоодо бир мөөнөттөн кийин бул киши жеңилип калды, Байденге жеңилди дагы, кетти. Ал кетип аткан учурда баягы окуялар болгон, эсиңерде болсо керек. Мунун тарапташтары көчөгө чыгып, мамлекеттик имараттардын ичине кирип барып, ошону дагы Трамптын күнөөсү деп, Трамптын бардык соц тармактарын өчүрүп салышкан. Силикон өрөөнүнүн ошондой бир күчү бар да азыр. Соц тармактардан өчкөндөн кийин ал киши ошол учурда Twitter'де активдүү эле. Twitter'де ал кишиге айтылган каралоолорго жооп берип турчу эле бул киши. Twitter'ден өчтү, башка соц тармактарынын баарынан өчкөндөн кийин бул киши жок болуп калды. Оозу жабылып калды. Мындайча айтканда, силерге каршы бирөө сүйлөп атат, силер жооп бере албайсыңар. Оозуңар жабылып калат. Ошондой эле болуп калды. Ошон үчүн ал барды дагы тез арада өзүнүн соц тармагын жасады. Truth Social деген, чындык Social деген бир сайт жасады да. Ошол жер азыркыга чейин ошол жактан гана чыгып жазат. Өзүнүн расмий жазууларын ошол жакка чыгарат. Twitter'ге кайтып келген жок. Болбосо экинчи мөөнөткө кайра келгенде бул киши абдан көп, мурдага караганда кыйла көп добуш алды, кыйла көп колдоо менен күчтүү болуп кайра келди. Илон Масктын колдоосун алган. Илон Маск, Twitter Илон Масктыкы, кайра Twitter'ге келген жок. Twitter'деги анын аккаунтун кайра восстановить этишти, бирок дагы келген жок. Туура эле кылган экен, себеби бийликке келгенден кийин кыска мөөнөттөн кийин Илон Маскка урушуп кетти. Жана айтып кеткендей, азыр Трамп такшалып атат, күн өткөн сайын анын аброю көтөрүлүп атат. 8 согушту токтоткон киши болду. Кече Нобель сыйлыгын Трамп алыш керек эле деп элдин баардыгы айтты. Нобель сыйлыгын алган жок, бирок өзүнүн сөзү боюнча 8 согушту токтотту. Газаны токтотту. Андан мурда Азербайжан менен Армениянын согушу, Индия, Пакистан дагы бир ушундай бир толтура эмелерди айтып атат. Эми күчтүү болгондугу үчүн мунун авторитетин азыр эми дүйнө таанып атат да. Себеби күн өткөн сайын өзүнүн күчүн сездирип атат. Өзүнүн Америка үчүн
өзүнүн ою боюнча агрессивдүү бир политика жүргүзүп атат. Американы кайрадан бутка тургузганга аракет кылып атат. Айрыкча пошлиналар менен башка мамлекеттерди мындай түздөгөнгө аракет кылып атат, өзүнө ыңгайлуу жолдорго алып келгенге аракет күч көрсөтүп атат. Алсыз мамлекеттер макул деп анын айткан шарттарын кабыл алып атат. Кытай, Индияга окшогон чоң мамлекеттер анчалык оңой кабыл албай атат. Эмне үчүн Кытай менен Индияга пошлинаны 100%га чейин көтөрүп ушинтип атат? Себеби алардан каалаганы азыр Россия нефть жана газды ошолорго сатып, эң чоң акчаны ошолор аркылуу алып атат. Себеби булардын мурда батышка сатчу эле, алар албай койду дагы, булардан алып атат. Силер дагы албасаңар дейт, ошондо Россиянын чөнтөгүнө акча түшпөй калат. Россиянын экономикасы кыйналат, Украинадагы согушту жүргүзө албай калат. Ошон үчүн албагыла деп атат, бирок алар алып атат азырынча. Кече индиялык бир адвокат, бир ишкер киши экен, билбейм, мамлекетте иштеген бирөөбү, бир өтө катуу жооп бериптир да, бир журналист сурап атат, эми силерге мына жакында 100% тариф пошлина киргизип атпайбы Америка? Эми силер кандай кыласыңар десе, биз 5000 жылдан бери жашап жүргөн элбиз дейт. 5000 Кытай эли 5000 жылдан бери бар эле. Америка 300 жыл болду пайда болгон. Биз дагы 5000 жыл жашай беребиз деген планыбыз бар, оюбуз бар. Америка эми мындайча айтканда колунан келгенди кылсын, бизде все хорошо деген сөздү айтып атат да. Азыркы абал ошондой. Трамп баягы UFC'де мындай бири-бирин жеңип финалга карап кетип аткан мушкерлер болот го, чыгып мооноту шоу кылганчы. Ошого окшоп бара жатат да, мындай карасаң, бир корольго окшоп бара жатат. Бирок финалга жете элек. Себеби финалда муну күтүп турган Путин бар. Путинге күчү жетеби, алы жетеби, жетпейби, аны убакыт көрсөтөт. Айрыкча Европанын лидерлеринин азыр мындай башына бир коюп эле башкаргандай болуп көрүнүп атат да. Мурдараак Путин менен жолугардан мурда Украина боюнча Европанын лидерлери өздөрү чуркап жетип барган. Дагы баягы Ялтадагыдай болбосун. Ялтада Сталин, Черчилль жана Рузвельт үчөө эле жолугуп Европа жөнүндө толтура чечимдерди кабыл алып койгон да. Буну сен аласың, муну мен алам деп эле Германияны 2-ге бөлүп, 3-кө бөлүп, ошондой кылбасын деп чуркап жетип барды Трампка. Путин менен жолугардан алдың, биздин дагы сөзүбүздү ук деп. Аларды моундай столдун астына баарын тизип отуруп, бул жакта өзү моонтип бос болуп отуруп сүйлөшкөн сүрөт чыгарышты да. Ушуларды менин оюмча Трамп атайлап чыгарып атат. Себеби бул адамдарды, ушул Европанын лидерлерин ал көп эле жактыра бербейт. Бул кишилер Трамптын душманынын достору. Обаманын, Байдендин, Америкадагы демократ көз караштагы адамдардын достору да булар өзү. Булар дагы ошо демократ көз караштагы кишилер. Биринчи мөөнөтүндө булар дагы бул кишиге каршы душман мамиле кылган киши. Трамп бийликке келбесин деп наркыларга колдоо көрсөткөн кишилер да булар, лидерлер. Бул лидерлер эми мындай Европанын азыркы лидерлерин кимисин эстейт? Мүмкүн Макрон эсиңерге, Макронду билсеңер керек, бирок азыркы Германиянын лидери ким десе билбешиңер мүмкүн. Англиянын лидери десе деле бир мындай бирөөлөр келет да. Булар бүгүн бар, эртең жок бир дипломаттарга окшогон чыныгы нарагынан лидер адамдар эмес да. Күчтүү, оор басырыктуу, Путинге окшогон, Трампка окшогон, Кытайдын лидерине окшогон бир лидерлер эмес. Булар тез алмашкан, бири-биринин аркасынан келген бир кишилер болгондугу үчүн Трампка каршы туруштук бере албай атат. Трамптын алдында булар өтө алсыз болуп калып атат. Кемсинтүүгө дуушар болуп калып атышат да. Кече дагы Газа саммитинде Египетте Трамп бир кагазды окуп атып, United Kingdom, Улуу Британия каякта деди. Арттан биякта деп күлүп кол көтөрдү. Англиянын премьер-министри Беркел деди дагы. United Kingdom. Where's United Kingdom? Where's our friend? Where? Come here. Is everything going good? Very good. It's very nice of you here. These people all came in like 20-minute notice, and I think it's fantastic. Анан бул жигиттер дейт, these guys деп сүйлөйт. Бул жигиттер 20 минуттун ичинде топтоло калышты деген сөздү айтты. Анан жалпысынан Американын саясаты жөнүндө мындай маанилүү нерсени айтайын. Америкада өзү эки эле партия бар. Буларда шайлоо болгондо демократтардан бир кандидат чыгат, республикалыктардан бир кандидат чыгат да, ошолор дебат кылат. Кээде демократ жеңет, кээде республика жеңет. Бирок мындай жакшылап карасак, Американы карасак, Америкадагы шайлоо өзү бир аз театр да.
театр, иллюзия, ошо шайлоочулар үчүн, америкалын жарандары үчүн уюштурулган бир театрга окшоп кетет. Себеби демократ келсе деле, республикалык келсе деле өзү чынында көп нерсе өзгөрбөйт экен. Баягы эле Америка өзүнүн мурдатан бери түзүлгөн бир планын аткарып кете бергендей болуп көрүнүп атат да. Акыркы жылдарда ушул нерсе көрүнүп атат. Сырткы оболочкасы өзгөрүп атат. Сыртта мындай краскасы өзгөрүп атат. Себеби мисалы демократтар келип турган учурларда идеологиялык жактан өзгөрүүлөр болуп атат. Мисалы алар ЛГБТга өтө көп маани беришет эле. Ошолордун укугун коргойм деп атып, алардын рекламасын кылып жүргөн да. Алар жөнүндө күндө сөз кыла берип, даже садиктердеги балдарга ошолорду айтышкан, элестетсеңер. Садикке баласын жетелеп барса, ошо радуганын воротасына мындай радуганы коюп, ошолордун астынан алып балдарды бастырып, элдин кыжырын келтирген. Эми ата-эне катарыга кыжырын келет да, туурабы? Ошентип жүрүшкөн. Ошол нерсе азыр азайды, токтоп калган жок. Себеби ошол демократтар башкарган штаттар бар, ал жерде ошол нерсе дагы эле болуп атат. Бирок мамлекеттик деңгээлде азайды, жок болду. Алар себеби демократтар болуп турган учурда мамлекеттик деңгээлде жасалат эле ушунун баары. Мисалы жыныс деген эки жыныс, эркек жана аял деген эмес, толтура жыныс бар деген сөздү айтышкан да алар. Трамп келди дагы биринчи эле күндө Америкада мындан ары эркек жана аял деген эки эле жыныс бар деп сүйлөдү. Ал өзүнө мындай үй бүлөлүк баалуулуктарга, динге жана көбүрөөк улутчул бир кишиге кылып көрсөтүп, өзү ошондой бир киши жана ошондой бир команданы топтоду. Ушул нерселер өзгөрөт экен. Бирок тышкы саясат, баягы дүйнөдөгү Америка, дүйнөнүн көзүндөгү Америка ошол бойдон калат экен. Мындай карасаңар, Америкада Америка мамлекети бар. Анан ошо Американын ичинде орустардын баягы оюнчугу бар го. Ошо окшоп анын ичинде өзүнчө бир мамлекет бар да. Ошондой болуп көрүнөт. Мамлекеттин ичинде дагы бир мамлекет. Өз алдынча, өзүнчө чечимдерди кабыл алган, өзүнчө чобдан күчтүү, организованный бир структура, бир система бардай сезилет. Ал жерде турат, көптөн бери турат, абдан күчтүү, абдан бай. Жаңы келген президент аларга алы жетпейт да. Ал республикалык болушу мүмкүн, демократ болушу мүмкүн. Баары бир ошолор менен жакшы мамиледе болгон, алар менен бирге иштешкен, алардын сөзүнөн чыга албаган бир киши келет экен мамлекеттин башыначы. Өзү муну мындай түшүндүрөйүн. Америка өзү мигранттардын мамлекети. Башта Америкада индейстер жашаган, билесиңер. Ал жака кийин европейстер барып баштады. Өтө көп немис барды, ирландалыктар барды, англичандар барды, итальянецтер барды. Бардыгы кийин акыркы жылдары дүйнөнүн ар жактарынан барышты. Түштүк Америкалардан бар. Бирок эмнегедир ошолор бардыгы баргандан кийин, конечно, алар улут болуп бөлүнөт, улут болуп өздөрүнүн адамын үйдө чыгарганга аракет кылат, туурабы? Ошентип отуруп эмнегедир еврейлердин лоббиси алдыга озуп кетиптир да. Алар мүмкүн акылдуураак иштеген, мүмкүн более организованный болгон, мүмкүн туура чечимдерди кабыл алышкан, биримдиктүү болгон, жана башка, билбейм. Бирок еврейлердин лоббиси алдыга озуп, азыр эң күчтүү лобби Америкадагы еврейлердин лоббиси экен. Ошол еврейлер баары бир Америкада өздөрүнүн кызыкчылыгына ыңгайлуу кылып Американын бийлигин колдонуп атышат. Америка мамлекетин колдонуп атышат. Мурдагы бир видеомда дагы айткан элем. Буга сөзсүз жек көрүп караштын кереги жок, достор. Себеби бардыгы ошону кылганга аракет кылышат. Колунан келсе, бардык улуттар, бардык мамлекеттер Америкага барып өзүнүн ошондой лоббисин түзгөнгө аракет кылмак. Себеби Америка күчтүү мамлекет, Американын өзүнүн тарабын алып алса, канчалык алсыз болсоң дагы өзүң, сен Америка сенин жаныңда. Ошон үчүн сен күчтүү болосуң. Ошону азыр еврейлер кылыптыр да, көрүнүп турат. Алар канчалык күчтүү, ошону мен азыр силерге түшүндүрүп берейин. Америкада Vanguard жана BlackRock деген эки компания бар. Булар еврейлердики. Ушулар Американын эң алдыңкы 500, эң бай, эң алдыңкы, булардын арасына Apple, Microsoft кирет, банктары кирет, Голливудтагы баягы эме кино тарткан компаниялар кирет, массалык маалымат каражаттарынын чоң компаниялары кирет, дары дармек чыгарган, кыскасы эң бай, эң алдыңкы 500 компаниясы бар го. Бардыгында булардын долясы бар. Болгондо дагы эң көп, эң чоң акционерлер ушулар. Эң чоңдорунун бири же эң чоң. Кантип мындай болуп калган? Себеби Америкада
мындай иштейт. Мисалы силер мен Стив Джобстун Apple компаниясын кантип курганын бир мурдагы видеолорунда айткам. Досу экөө гаражда отуруп компьютер жасаган. Кийин алар чоңойгон. Чоңойгондон кийин белгилүү бир жерге келгенден кийин Америкада компаниялар биржага чыгат. Акцияларын сатып, көбүрөөк дагы акча таап, дагы байыганга аракет кылышат. Ошол биржага чыкканда, биржа өзү кандай иштейт? Силер мисалы Apple биржага чыкты дагы акцияларын сатып баштады. Силер Apple'дын акциясын сатып аласыңар. Бул инвестиция, өтө жакшы инвестиция. Силер канчалык көп акциясын алып койсоңор, кийин Apple чоңойгон сайын, байыган сайын, көбүрөөк акча тапкан сайын силердин акцияңардын дагы баасы көтөрүлөт. Кадимкидей эле алтын сатып алып койгондой эле, же бир участок сатып алып койгондой эле акция сатып алып коесуңар. Силер алып жөнүнө коюп коесуңар. Анын баасын Apple өзү иштеп, жаңы телефон чыгарат, жаңы компьютер чыгарат, ошентип отуруп чоңойгон сайын силер акцияңар дагы көбөйө берет. Бул өтө жакшы нерсе да өзү. Ошентип биржадан адамдар акциялар сатып алат. Силер же барып ар бир компаниянын акциясын өз алдынча сатып аласыңар. Apple'дан мынча акция аласыңар, Microsoft'тан мынча аласыңар, бир банктан мынча аласыңар, дегенден мынча аласыңар дагы анан коюп коесуңар. Же ETF фонд деген бир компаниялар болот. Аларга барып туруп, алардан бир акция алсаңар, силер ошол Америкадагы эң бай 500 компаниянын баарынан аз-аздан аралаш акция алган болосуңар. Будан жакшы жагы эмне? Бул жерде силер Apple'дан акция сатып алдыңарбы, эртең Apple банкрот болуп калса, силердин акцияңар күйүп кетет. Же Apple'дын баасы түшүп кетсе, акцияңардын баасы түшүп кетет. А бул жерде силер бир акция алганыңарды эле ошо 500дүкү аралаш болгон үчүн бир компанияныкы түшүп кетсе, силерге көп сезилбейт. Себеби башка компаниялар турат. Бая жумурткалардын баарын бир корзинкага койбо деген сөз бар го. Ошондой да бир жумуртка башка корзинкаларга койсоңор, бир жумурткасын эч нерсе эмес. Ошол ETF компаниялардын эң чоң үчөөсү, эң чоң жана базарды ээлеп турган үчөөсү Vanguard, BlackRock жана дагы бир мына экраныңарга жазып чыгайын, ошол 3 компания экен. Алардын үчөөсү тең еврейлердин компаниясы. Адамдар барып булардан акция алат. Ошондо акция силерге болот, кийин акчасы силерге келет. Бирок акциянын юридикалык ээси бул компания болуп калат экен да. Силер ошо 500 компаниянын аралаш акциясын сатып аласыңар. Бирок анын юридикалык ээси Vanguard болот же BlackRock болот. Ошентип отуруп абдан көп акция булардын колунда болот экен да. Ошентип биржага чыккан акцияларын саткан компаниялардын автоматически көптөгөн акциялары BlackRock менен Vanguardдын колунда болуп калат экен. Ар бир ошо чоң компаниялардын 5%дан баштап 20%га чейин, мүмкүн андан дагы көп акцияларын ушул кишилер кармап турат экен, ушул компаниялар кармап турат. Ошондо булардын колунда кандай күч болуп атат? Булар ошол компаниялардын бардык компанияларга добуш ээси болуп калат экен. Мисалы алар бир чечим кабыл алса, же алардын башына бир кишини коебуз десе, ошол акционерлерден, эң чоң акционерлердин добушун алышат экен. Булар добуш берет экен. Булар кимди шайласа, ошондой болот экен да. Булардын добуш акысы көп болуп атат. Ошентип банктардан IT силикон өрөөнүнө чейин, фармацевтикадан жана башкадан, даже мамлекеттик Lockheed деген мамлекеттин армиясынын бир компаниясы, жеке компаниясы экен, курал жарак чыгарган бир компания экен. Ошолордун дагы эң чоң акционерлери ушул Vanguard экен да. Vanguard же BlackRock экен. Vanguard, BlackRock, Vanguard болуп чыгат. New York Times деген эң чоң Америкадагы массалык маалымат каражаты, эң авторитеттүү, эң ушулардын сөзү баарына угулат да. Ошолордун аркасында дагы булар бар. Голливудтагы Warner Bros, Paramount Pictures жана башка дегендер, Disney баарынын аркасында ушулар турат. Банк, Chase деген банк бар, City деген банк бар, жана башка ошолордун аркасында булар турат. Кайсысын албагыла. Бир компания өсүп чоңоюп белгилүү бир жерге чыккандан, байыгандан кийин биржага барат. Акционердик компания болот, алардын акциясын булар алат. Ошентип отуруп, булардын колунда ошондой чоң бир күч бар. Бардык акчаларды булар кармап турат. Анын сыртында еврейлердин AIPAC деген бир уюму бар. Мурда дагы бир видеомда айттым эле. Алар эмне кылат? Алар саясатка кимдер келип атат, ошолорду көзөмөлдөйт. Сенатор болуп, мисалы депутат, биздин депутаттар. Депутаттыкка ким коюп атат, ошолордун баарын тизмесин чыгарат. Бул киши ким?
киши еврейлерге кандай карайт, Израилге көз карашы кандай? Эгер жакшы болсо, туура болсо, алардын көзү боюнча туура болсо, ага колдоо көрсөтөт. Бардык колунан келген мүмкүнчүлүктөрү менен ошол кишиге колдоо көрсөтүп, аны өткөзөт. Андай эмес болсо, анын конкурентине колдоо көрсөтүп атып, өздөрүнө ыңгайлуу, өздөрүнүн көз карашында адамдарды парламентке өткөзгөнгө аракет кылат. Ошентип, азыркы учурда сенаторлордун 80%га жакыны Израилди колдойт экен. Буларды ушунчалык жакшы колдойт экен AIPAC. Булардын AIPAC адамы бар экен. Ар биринин AIPAC адамы бар экен. Ошол адамга керек учурда, любой учурда, балам ооруп калды, балам могул мектепке кире албай атат, паланча өлкөдө мындай бир проблема болуп атат, любой проблема. Ошол кишиге чалат экен, булар колунан келген бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, ал кишинин проблемаларын чечип берет экен. Кийин убагы келгенде булар Израиль үчүн кол көтөрөт экен. Ошон үчүн мына өзүңөр дагы байкаганыңыз керек, акыркы жылдарда Америка өтө катуу Израилди колдойт. Себеби булар ошентип бар жоктон чороп койгон да, бар жоктон өздөрүнүн адамдарын бардык ключевой жерлерди ээлеп койгон, анан өздөрүнүн кызыкчылыктарына Америка мамлекетин колдонуп атат. Эми муну мындай айтып берип атканда, мүмкүн кээ бирөөлөрүңөр абдан кыжырыңар келип, жек көрүп аткан болушу мүмкүн. Жалпысынан Кыргызстандагы биздин адамдардын Израилге, еврейлерге болгон көз карашын билем. Бирок эми ушуну кылышыптыр да. Башкалары кыла албаптыр. Башка итальянецтер кыла албаптыр, немистер кыла албаптыр, ирландалыктар кыла албаптыр, эме кылыптыр. Бүгүн мен карап көрдүм. Америкадагы ушундай күчтүү лобби болгон, эми Израилди билебиз. Бирок Израиль дагы кайсы мамлекеттер бар десем, экинчи орунда Сауд Арабия турат экен. Үчүнчү орунда Кытай турат экен. Эми ошол үчөөнү мындай в процентном соотношении салыштырып көрчү, булардын күчү канчалык, салыштырмалуу канча десем, эгер 100% ушуларга бөлө турган болсок, 60% Израилдики дейт, 25% Сауд Арабияныкы дейт, 15% Кытайдыкы дейт. Сауд Арабияда колунда акчаларды коротуп, барып ошондой влияние алганга аракет кылат. Американы өзүнүн кызыкчылыктарына колдонгонго аракет кылаптыр. Азырынча колунан келген 25% экен. Израилдики 60% экен. Чындык ушундай достор. Муну жакшы көрөсүңөрбү, жаман көрөсүңөрбү, кандай ойлобогула, чындык ушундай. Булар кантип мындай жерге келди? Кандай жолдор менен келишти? Кандай өтө туура, акылдуу адамдарбы? Булар өтө организованныйбы, өтө биримдиктүүбү? Кандай болду? Аны мен мындай детально силерге айтып бере албайм. Мен азырынча көрүнгөн сүрөт ушундай. Болбосо еврейлер өтө аз, дүйнөдө 15,8 миллион еврей бар. Жалпы дүйнөдө. Ошончо достор. Эми комментарий жазып атканда көп эле эмоцияга алдырбагыла, сураныч достор. Себеби билем, эмоциялар кандай экендигин билем. Мындай оор басырыктуу, ойлонуп, шашпай, көп катуу кетпей жазгыла. YouTube, Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, даже ChatGPT, азыр жаңы чыгып келе аткан Gemini, ошо жасалма интеллекттердин көпчүлүгү бардыгы еврейлердики. Достор. Мисалы, Apple'дын башында еврей эмес. Бирок Apple'дын да жана мен айткандай акцияларынын көпчүлүгүн кармап турган компания Vanguard жана BlackRock. Мындайча айтканда, IT да алардын колунда. Эми бул коркутуу эмес, алардан коркуп, алар силердин жазган комментарийиңер үчүн силерди жазалап коет деген мааниде айткан жок. Мында анчалык эмес. Бирок эми ушундай да, чындык ушундай. Муну билиш керек. Менин оюмча мындан сабак чыгарыш керек. Мындан сабак чыгарыш керек достор.